Дастан Бекешев, Жириновскийдин билдирүүлөрү болбогон сөздөрү. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев орусиялык саясатчы Владимир Жириновскийдин Кыргызстанда орус тилинин кысымы тууралуу айткандарына комментарий берди. Эл өкүлү Россиянын мамлекеттик думасынын депутаты абалды келесиолук менен саясий упай топтоо үчүн колдонду деп ойлойт. Анын айтымында орусиялык кесиптешинин билдирүүлөрү мамлекеттик думага боло турган шайлоого байланыштуу. Ошону менен Жириновский өзүнүн пиар кампаниясын жүргүзүүдө. Бекешев Жириновскийдин саясий өнөктүгүн келесүү жана түркөйлүк деп баалады. Кечээ Жириновский биздин өлкөдө орус тилинин бузулушу жөнүндө билдирүү жасады. Бул толугу менен куру сөз. Россиянын депутаттыгына талапкерлер КМШ өлкөлөрүнө жана мигранттарга кол салса таң калуунун кереги жок. Бул келесиолук бөйрөктүн шыйрак чыгарган саясий жарнак, деди эл өкүлү. Бирок ал мындай билдирүүлөр айрым эмгек мигранттарына зыян келтирилиши жана аларга карата зомбулуктун күчөтүшү мүмкүн деп эсептейт. Эске сала кетсек, ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский Россия менен Кыргызстандын ортосундагы экономикалык байланыштарды үзүү ниетин балдар оюн зоок паркында болгон окуядан кийин билдирген. Анда мас жаран орус тилинде тейлеген кызматкерге ачууланып кызга кол салган. Бир күн мурун экс-центрист саясатчы Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин имаратынын жанындагы нааразычылык акциясын өткөргөн. Кийинчерээк Тышкы иштер министринин маалыматы боюнча Кыргызстандын Россиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат Жириновский менен жолугушуп, аны Евразия экономика бириминдеги бизнес өнөктөштүктүн жаңы чакырыктары жана мүмкүнчүлүктөрү 3-чү Кыргыз-Орус форумуна катышууга чакырган. Өз кезегинде Россиянын экс-президенттигине талапкер катышууга кызыктар экенин билдирди жана либерал демократиялык партиянын өкүлдөрүн бул форумга келүүгө чакырды. Ал жолугушууга катышкан либерал демократиялык партиянын өкүлдөрүнө Кыргыз Республикасына келип өлкөнүн экспорттук өнүгүү потенциалы менен таанышуу жана туризм, мал чарбасы жана айыл чарба сектору боюнча бизнес коомчулугу менен жолугушууларды өткөрүү боюнча сунушун киргизди. Жириновский ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун Ысык көл форумунун Борбор Азия өлкөлөрү менен Россиянын ортосундагы маданий байланышты өнүктүрүү үчүн кайра жандандырууну сунуштады. Булак Кадам Медиа. Эл чындыкты билсин. Манас аэропорту сатылабы Мирлан Бакиров жооп берди. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакиров Манас аэропортунун сатылышы тууралуу маалыматка жооп берди. Анын айтымында, аэропортту сатууга тыюу салынганы мыйзам менен бекитилген жана стратегиялык объектини сатуу тууралуу план жок. Менчиктештирүү жол жобосу көп көйлөнүүнү талап кылат. Министрлер кабинетинин депутаттарынын макулдоого керек, анын кайра баалоо болот. Муну көз карандысыз компания жүргүзөт. Андан кийин атайын комиссия түзүлөт. Комиссиянын иши бүткөндөн кийин компания жыйышкана аукционго же сынакка коюлат, деди Мирлан Бакиров. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Кыргызстан Түркмөнстандан электр энергиясын сатып алат, газды алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министринин басма сөз кызматы билдирет. Тийиштүү келишимге Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министри Доскол Бекмурзаев жана Түркмөнстандын энергетика министри, учурда вице-премьер-министр Чармырат Пурчеков кол койду. Белгилей кетчү жагдай, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун 2021 жылдын 27-28 июнда Түркмөнстанга жасаган расмий сапарында эки өлкөнүн мамлекет башчылары Кыргызстанга электр энергиясын жана жаратылыш газын жеткирүү боюнча алдын ала макулдашкан. Кол коюлган келишимге ылайык 2021 жылдын август айынан тарта ушул жылдын декабрь айына чейин Түркмөнстан Кыргызстанга 501,9 миллион киловатт саат электр энергиясына берет. Ушул жылдын 9 августуна карата Түркмөнстандан кол коюлган контракт боюнча 19,2 миллион киловатт электр энергиясы экспорттолду. Муну менен катар Түркмөнстандан Кыргызстанга жаратылыш газын экспорттоо боюнча сүйлөшүү жүрүүдө. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Сойку каналарды көбөйтсө киши өлтүрүүлөр азайат деген Жириновский Орусияны Кыргызстан менен кол үзүүгө чакырууда. Орус калкына карата кыргыз эли өтө толеранттуу. Орус элинин жумушка жарамдуулары Орусиянын көздөй куйругун түйүшүп, бирин сериндеп калган. Көпчүлүк ансыз деле жыртык бюджеттен пенсия алган кары-картаңдар жана Глушич, Силаев, Танаев сыяктуу өлкөнүн байлыгын тунуп, тоюп алган соң сен кайдасың бул күндө, мен кайдамын дешип Орусияга жөнөй тургандар. Атасы еврей, энеси орус. Жириновский атасын жашырып, атам физик, энем орус деп келет. Балким ал Казакстанда түрк тилдүүлөрдөн таяк жеп жүрүп өскөн сыяктуу. Себеби түрк тилдүү калктарга асылган. СССР убагында ашказанга жабышып алган рак сыяктуу түрк элдерин кесип салбасак, Орусия оңолбойт деп жүрүп 15 республиканы тараттырган. Орусия башкаларга салыштырмалуу оңолуп деле кеткен жок. Аларга салыштырмалуу прибалттар камчы салдырбай кетишти. Ал эми Казакстан өнүгүү жагынан Орусияны артка таштады. Азыр Борбор Азиядагы газ, муңайзатка бай Түркмөнстан Казакстанга
дүйнө көз артып турат. Өзбекстан деле Шавкат Мирзиёев келгени кээ бирде Вашингтонго сапар тартып Москванын көзүн кычыштырып жатат. Орустар корду көрүп жатышат деп жалган жерден чуу салып Владимир Жириновский Кыргызстан менен болгон мамилени үзүүнү талап кылып жатат. Жириновскийдин айтуусунда Кыргызстан Орусия менен дипломатиялык мамилелерди үзө турган болсо эле жашоосун токтотпойт. Негизи Жириновскийдин мындай сөзү улутчул скинхедтерге эле дем берет. Скинхедтер болсо Жириновскийге таянып алышып, өңү кара адамдарды көрсө, эч суроо сооп, кутсу сабап кээде өлтүрүп да коюшат. Жакында Орусиядан качып келген бир мигранттын айткандары жарык көрдү. Орусиянын чоң шаары эсептелген Новосибирскийден качып келген. Анын айтымында мигрант болуп курулушта эмгектенип жатыптыр. Кээ бир иштешкендер дайынсыз жок болуп кетишкөн. Мунун схемасы мындай турат. Скинхедтер кара баштууларды көрсө эле буту колун талкалап сабап салышы экен. Алар албетте жергиликтүү дарыгерлерге кайрылат да, алар колу бутуна операция жасайбыз дешип наркоз айылып жаткан шордунун өпкө, жүрөгүн жана башка органдарын сатып жиберишип, операциядан турбай калды деп өлүктү моргко жөнөтүшү экен. Мындай мыкаачыларды Орусиянын мыйзамдары да көтөрө албай, кокус Орусиянын мыйзамдуу бийликтеринин колуна түшсө, булар өз жазасын алары бышык. Ушундай скинхедтерди колдогон Владимир Жириновский Кыргызстан менен болгон экономикалык мамилелерди токтотуп, Орусиянын Кыргызстандагы элчисин чакыртып алууну талап кылып жатат. Бул тууралуу маалыматты ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский Telegram социалдык тармактагы каналына жазып чыкты. Кыргыз калькулятору орус тилинде сүйлөгөн кассирдин бетине ыргытып жиберген шүмшүктөр орустарды бардык жерде басмырлап жатышат. Украинадан баштап Борбор Азиядагы орустар корду көрүп жатышат. Биз канчага чейин чыдашыбыз керек. Биз эртең эле экономикалык мамилелерди үзүп, элчини чакыртып алабыз, деди Жирикең. Жириновскийдин айтканы бул популисттик, примитивдик билдирүү. Мындай пикирди Борбор Азия боюнча эксперт орус улутундагы Аркадий Дубнов билдирген. Бул жерде саясий боек басымдуулук кылат. Орусияда бир айдан кийин Думага жана парламенттик шайлоолор болорун унутпашыбыз керек. Андыктан максатына оңой жетүүнү көздөгөндөр жана өзүн башкаларга эстетүүнү каалагандар жанданып баштады. Бул ксенофобиялык маанайда жүргөн эмгек мигранттарына каршы болгон, улуу державага болгон сагынычы бар орусиялыктардын добушун алуу үчүн болгон күрөш. Жириновский менен Володиндин айткандардын маргиналдардын сөзүнө теңейм жана бул популисттик, примитивдик билдирүү. Алар шайлоочу деп аталган ошол классты түзүп, ага таянууда. Кошумчалай кетсек, Жириновский бул билдирүүсүн Бишкектеги балдар оюн зоок борборунда кардардын кызматкер кызды кыргызча билбеген үчүн эсептегич менен уруп жиберген окуяга байланыштуу жасаган. Орусиянын элчисин Кыргызстандан тез арада чакыртып алуу керек, Кыргызстан менен бардык соода байланышты токтотуу керек деген Жириновский. Орусияда Кыргызстандагы орус тилдүү жарандар менен байланыштуу окуялар боюнча Орусия президентинин алдындагы жарандык коом жана адам укуктары боюнча кеңештин эл аралык кызматташуу комиссиясы айрым саясатчылар билдирүү жасап, анда Кыргызстанда орус тилдүү жарандарга кысым күчөдө деген маанайдагы пикирлер айтылган. Бишкектеги Смайджик паркында баласын аянтчада ойноткону алып барган адам тейлөөчү кызматкер кыздан орусча эмес, кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылган. Эркек киши кызматкер кызга улам тап коюп айтышып, бир убакта үстөлдө жаткан калькулятор менен уруп жиберген. Кассада олтурган кызды калькулятор менен чапкан кишиге карата жазуу кодексинин 266-беренеси бейбаштык боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Орусиянын ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский Кыргызстан Орусиядагы элчилигинин астында бир канча тарапташы менен нааразычылык акциясын өткөргөн. Биздин чыдам кетип баратат. Орусиядагы эмгек мигранттардын санын кыскартууну жана экономикалык байланышты басаңдатууну талап кылабыз деп айтылат анда. Жириновский Бишкекте болгон окуядан улам Орусиянын Кыргызстандагы элчисин токтоосуз чакыртып алып, бардык соода алаканын токтотууну жана эмгек мигранттарын депортация кылууну талап кылган. Кыргызды урса сөз да болмок эмес. Кыргыз орусту уруп, ушундай билдирүүлөрдөн соң Кыргызстан Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат мамлекеттик думанын депутаты ЛДПР фракциянын жетекчиси Владимир Жириновский менен жолукту. Эске салсак, 10 августта Кыргызстан Орусиядагы элчилигинин имаратынын жанында Владимир Жириновский башында турган ЛДПР мүчөлөрүнүн митинги болгон. Мындан улам кыргыз элчилиги аларды жолугушууга чакырган. Тараптар жакында эле Бишкекте балдардын оюн зоок борборундагы сатуучу кызды калькулятор менен чаап жиберген кишинин окуясын талкуулашкан. Кыргызстан Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат мындай көрүнүштөр жана провокациялар кайсы өлкөдө болбосун кезигерин. Бул учур күнүмдүк деңгээлдеги окуя катары караларын ал боюнча өлкөнүн компетенттүү органдары тийиштүү иштерди аткарып жаткандыгын
болушундагын белгиледи. Тараптар мындай кырдаалды эки тараптуу мамилелерди туруксуздаштырууга кызыктар адамдар колдонушу мүмкүн деген орток пикирге келишкен. Гүлнара Клара Самат орус тили Кыргызстанда расмий тил болуп санала турганын айтып, ал Кыргызстан элдеринин бардык улуттардын ортосундагы баарлашуу жана КМШ өлкөлөрүнүн маданий тили катары кызмат кыларын белгилеген. Учурдан пайдаланып элчи 19 августта Чолпон Атада Евразия экономика биримдиги бизнес өнөктөштүн жаңы чакырыктары жана мүмкүнчүлүктөрү аттуу 3-чү кыргыз-орус бизнес форумун өткөрүү пландалып жатканын билдирген. Жирновский аталган иш-чарага катышууга кызыктар экенин айтып, ЛДПР өкүлдөрүнө туризм, мал чарба жана агрардык сектор чөйрөсүндөгү бизнес коомчулук менен жолугушууларды өткөрүү үчүн Кыргызстанга барып келүүнү сунуштаган. Ошондой эле ал Борбор Азия өлкөлөрү менен Орусиянын ортосундагы маданий байланышты өнүктүрүү үчүн Чыңгыз Айтматовдун Ысык көл форумун кайра баштоону демилгелеген. Мамлекеттик думанын депутаты Кыргызстанда орусиялык туристтердин санын көбөйтүү үчүн Орусия шаарларынан Ысык көл облусуна темир жол байланышын ачуу маселесин иштеп чыгууну да сунуштаган. Жолугушуунун аягында тараптар өлкөлөр ортосундагы мамилелер өзгөчө достук жана стратегиялык мүнөзгө ээ экенин белгилешкен айтылды. Жирновский Ысык көл Орусияга гана ылайыктуу деген пикирди айтып, Ысык көлдү алууга үмүт кылып жүрөт. Ал Кыргызстан тууралуу да көп айтат. 2005-жылы 24-марттан соң Кыргызстанды бөлүп салып, Өзбекстан менен Казакстанга бериш керек деген. Андан соң президенттик шайлоо алдында талапкерлердин бири Жирновскийге барып акча сурап, кокус президент болуп калса, Кыргызстандын мен деген мыкты жерлеринен берерин айтыптыр. Жирновскийдин айтуусунда аны жакын жолотпой кубалап жибериптир. Жирновскийдин айтуусунда сойкуканаларды ачып, Орусияда көбөйтүү керек. Орусиялык саясатчы Владимир Жирновский үй бүлөлүү жубайларды ар кандай керебеттерди жана бөлмөлөрдү уктоого чакырган. Анткени алар бири-бирин дагы сагына түшөт деп белгилеген ал. Баса керебет жөндө адатта күйөөсү менен аялы кантип укташат? Сиз бир төшөккө жыгылдыңыз. Башкача айтканда, алар бир керебетте укташат жана түнү бою уктабай бири-бирине тоскоол болушат. Ошондуктан сиз өзүнчө керебетте уктаңыз, ошондой эле аларды өзүнчө бөлмөлөрдө болушу керек. Маселенин акыркы чечими ушулбу? Жок, сиз өзүнчө батир алышыңыз керек деген саясатчы. Саясатчы өзүнүн позициясын жубайлар бири батирде жашаганда бири-бирин дайыма көрүп тажатышкандыгы менен түшүндүргөн. Мунун баары сизди тажатат, сиз бир нерсеге жаман болгонуңуз үчүн эмес. Жакын жерде ошол эле тепкичте, бирок сиздер кандай батирлерде болсоңуздар, жолугушкан сайын сагынуу күчөп, чогуу болуу сезими пайда болот. Бардык жакшы адамдарда чарчоо бар деген Жирновский. Жирновский сойкуканалар темасында сөз сүйлөп, мисал катары түрк шаарларын бирин келтирип, мындай мекемелердин ачылышын оң таасирин тийгизип жатат деп, киши өлтүрүүлөрдүн саны азайып жатат деген пикирин билдирди. Ошентип мен Түркияны көпкө чейин изилдедим, демонстрация шаарды айланып өтүп жатат, жалаң эркектер деди ал. Анын айтымында андан кийин шаар мэри журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, статистикага ылайык сойкуканалар ачылганда адам өлтүрүүлөрдүн саны азаят деп түшүндүрдү. Ошентип Жирновский түшүндүргөндөй, шаар мэри эки жамандыктын кичүүсүн тандап алды. Биз эсептедик, сойкуканалар ачылганда бир психикалык оорунун статистикасы бар болчу. Жабылды, 2 жылдан кийин кескин көбөйүп кетти. Ошентип сойкуканаларды ачканыбыз жакшы, ошондо адам өлтүргөн жиндилер аз болот деген Жирновский. Булак Назар Ньюс.